Ассалому алейкум, кымбаттуу азиз кыргыз элибиз. Ассалому алейкум, кымбаттуу азиз момусмандар. Бүгүн мен ушул элибиздин сүйүктүү телевидениясына айланып бараткан СТВ аркылуу өзүмдүн ыйман жөнүндө ырларымды ушул элдердин алдында окуп бергим келет. Мен эмне себептен ушул жалаң гана Кудай жөнүндө жазам? Эмне себептен мен жалаң гана ушул Куран жөнүндө, ислам жөнүндө жазам? Мен ойлойм, бул Кудай Тааламдын көңүлүмө салганы болсо керек, кызым. Азыр эми ушу байлыкка, ыйманга арналган бир ырымды окуп берейин, кызым. Байлык мансап, бакыт деген туюк арман, баарыбыздын башыбызга уюп калган, баш багып, башыбызга коно албай, бакыт жүрөт баарыбызга буйрбаган. Баамсыз кыял, бакыт келсе каалабаган, байлык менен мансап деле каалап калган, баш багып, сезимдерди ойгото албай, бакыт ыйлайт баардыгыбыз баалабаган. Байлыгына кул болгон малайлардан баарыбыздын ырыскыбыз майдаланган, баары бир байлыгынан баар таппайт, башкалардын ырыскысын пайдаланган. Бир кезде бакыт бизге өзү келген, бабалардын ыйман деген сөзү менен башка элдерге бакыт издеп барбагыла, бакыт өңү баардык жерде өзгөрүлгөн. Бакытты издегиле өзүңөрдөн. Бакытты байлык менен чектеп келген, баш ийдик салт санага четтен келген, баардыгыбыз байлык издеп кеткен кезде башыбыздан бакыт четтеп кеткен бекен. Бир кезде байлык бизге өзү келген, бабалардын ыйман деген сөзү менен бакытты издегиле өзүңөрдөн. 2 жылдан кийин 70-ке чыгам, машалла, Кудай кааласа, 7 неберем бар, 2 чөбөрөм бар. Анан эми өмүр деген ушундай эле бир пас өтүп кетет экен, билинбестен. Байлыгыңар, мансабыңар тууралуу бала чагаңар да калып кетет. Бир эле өзүңөр кетесиңер, только ыйманыңарды алып кетесиңер о дүйнөгө. Ошон үчүн бири-бириңерге жакшылык кылганга, кайрымдуулук кылганга шашылгыла. Азыр ушул темага арналган бир ырымды окуп берейин, кызым. Бир күн өттү. Эч ким ага кайгырбады, ким коюптур бир күнгө кайгырганды, бизге берген аманат өмүрүнүн бир үзүмүн жараткан кайрып алды. Бир күн өттү, эч ким аны ойлободу, байлык мансап көп адамдын ойлогону, байлыгыңа өлүм тоет, өмүр тойбойт, бул өлүмдүн өмүр менен ойногону. Өлүмгө кыр көрсөтүп, алчыланып, өмүр келет өткөн күнүн камчыланып, өзүм менен бир күнү сүйлөшөм деп, өлүм жүрөт аркасында ачууланып. Өлөрүнө аз калганда акыл шашып, өмүр айтты өлүм менен макулдашып, өзүм деле жаратканга бара жаткам, баскан сайын барар жерим жакындашып. Азыр мен ушул СТВдан Абдушүкүр Нарматовго арнаган ырымды былтыр окуп бергем. Азыр эми Чубагачыга арнаган ырымды окуп берем. Чырпыктарын сындырбастан чындыктардын, чын жолунда акыйкаттын чыдап бардың, чычалаган акмактар кайдан билсин, чын Куранда ыйман деген чындык барын. Өмүрүңдүн өргүм тулган булактарын, өйдөлөтпөй өчөшкөндөр ылайлашты булгап баарын, өчөшкөндөр кайдан билсин өмүрүңдүн өзөгүндө ыйман деген булак барын. Жан дүйнөңдө жалп төбөшсө жарык жалын, жаратканым кайра жагып жарыктарын, жан алгычтар кайдан билсин жанып турган жан дүйнөңдө ыйман деген жалын барын. Өзүң окшоп өчүп жанып чырактарың, өйдүлдыйда өбөк болуп чыдап бардың, өчүрө албай таң калышсын кыргызыңа өлбөс өчпөс ыйман деген чырак жактың.